Hurmatlı prokuror. Men жаңы кагазды бекер берген жерим жок. Мен түшүндүм аны. Туурабы? Түшүндүм. Ошол эгер сиз ошол менен буларга айтпай бузуп койсо мектепти, ата-энелердин уруксатысыз жооп береби? Жазып берет мыйзамда. Мен мектепти бузуш үчүн ата-энелерден уруксат сурабайм. Силерге айтып коеюн. Сурабай кылы бер мейли, анда башкача болот да. Урматтуу Садыр Нуркожоевич жана Камчыбек Кыдыршаевич, биз Баткен облусунун Сүлүктүү шаарынын Бөкөнбаев айылынын жамаатынан сиздерге кайрылуу жасаякты туура көрдүк. Мына ушул турган жамаат мына бүгүн 2024-жылдын 23 ноябрында турабыз азыр. Ушул кайрылуу жасаганыбыздын себеби биздин Бөкөнбаев Сүлүктүү шаарында Бөкөнбаев айылындагы Исабек Бектемиров атында мектепте ушу биздин муун окуучуларыбыз ошол жерде 11 жылдык мектебибиз бар болчу. Ошол мектепте бардыгы ушул мектепте окуп келаткан. Ушул жерде турган жамааттын атынан сиздерге кайрылуу жасаганыбыздын себеби бизде оптимизация деп бизде ошо окуу министрлик жагынан бизге ушундай кат келди деп биздин балдар азыр 2 жумага чарчып калды. 2 жумадан бери эч кандай эч жака барышты билбей ошо үйлөрдө отурган себебинен биз сизге кайрылуу жасап атабыз. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, бизди ошо Сүлүктүү шаарынын Токтогул Сатылганов атында номер 2 мектепке кошкондугуна байланыштуу биздин балдар ол жака барышка өтө оор татаал жол жаралып атат. Себеби дегенде бизден ал жерге чейин 10 километрден ашуу жол. Ал жерге барыш үчүн биздин балдар 2 пересетка менен барат. Ошо 2 пересетка менен барып келишке акчалысы 70 сом, 80 сом акчаны түзөт экен. Ал акчаны бергенге биздин карапайым элде мүмкүнчүлүгү жок. Ошон үчүн биз сиздерден суранып кетет элек, ушул биздин кайрылуубузду, маселебизди түз карап, ушу туура жолго чечим кылып биздин өзү Сүлүктүү шаарында Бөкөнбаев айылындагы Исабек Бектемиров мектебини статусун өз ордунда калтырып бериңиздерди биз сиздерден суранып кетет элек. Ушул жамааттын атынан сиздерден терең кайрылуу менен суранабыз. Садыр Жапаров, биздин президентибиз, биздин şu kayırlığımızı kabul alsanız biz öte naçar ahvalda turabız. Sebebi bizden eптеп zorgo salgan mektebimizin statusunu alıp ketip atkan hazır meriya bizim mektebimizni jaba turgan sostoяниеге kelip kaldı. Şu bizim mektebimizni jaba koyboңуздар, biz kıynalabız. Biz ушул жерге көчүп келген жылдарыбыз, балдарыбыз Сүлүктүүгө барып, районга барып окуп жүрүп 13 километр аралыкта жүрүп биз пайыз жолдордон балдарыбызды издеп таап жүрүп түндөрү кыйналып жүрүп ол турмушту башыбыздан өткөзгөнбүз. Биз дагы ошондой состояниеге түшүп калганга эч кандай макул эмеспиз. Себеби биздин район алыс, шаар алыс, аралыкта жашап калганыбыздын себеби немеде? Себеби 4-cü şahtı sürülgönde bizde alıp gelip şu yerге oturguzup koydu. Bizim atrafımızda bir ele desat menen bir ele mektep var. Bir zavod var. O zavodun ordu tüyü menen kaysı bir күчтүү адам келip жеп кетти. Hiç böyle kalmadı öğüttü. Biz kıynalıp жатабыз. Bizim mektebimizi жаап койгонуга. Bizim kız gelinler kayka var işteydi. Je olbosam erkek baldarыбыз кайка барыш дейт. Биздин жашообуз неме болот? O тууралуу эч ким ойлонбойбу? Министрге баары бирби? Министрден буйрук келди деп мэрия биздин мектебибиздин статусун алып кеткен имиш. Окуучулар ара жолдо калды. Kelip je okuu başıda kılmadыңар ушул ишти. Je okuudu бүткөндөн кийин кылбадыңар. Балдарыбыз 197 bala var. 197 balaga mэрия bir автобус беретимиш. Şu 13 kilometrге апарып алып келип окутатымыш. Онда эти окута албайт. Себеби bir автобуска батса 50 килип атат. Каганы каякта калат. Biz балдарды жол ката издеп жүрүп, ол күндөрдү биз жан терибиз менен тартып Ana şu gündörde başımızdan ötközgönbüz. Biz kıynalganbız şol uçurda. 90-95 yıllarga çeyin. Şol gündörde bizim dağı kaytarıp başımızga salbagıla. Nevrelerimizni katta köçede izlep jürбейик, jogotup koyup. Şonun üçün bizim mekteptin statusunu jayga koyup koygula. Bizim mekteptin statusunu koyup koysun. Onu biz kıynalıp özümüz tikelegenbiz, özümüz salganbız. Biz o mektepti berbeybiz hiç kimge. Kayta başkandan dağı jayga kagazını alıp gelip bergile statusunu. Biz baldарды şu yerде okutabız. Bizim kız gelinlerimiz şu yerде işleş gerek. Olurga hem iş orunu gerek. Baldarga tınçılık gerek, semiyalarga. Bu yerde kamida 30 kocalık, 300 kocalık, 330 kocalık yaşaydı. Olardın bardığının baldarı köçede sankıp жүргөнгө kim ruhsat verir? Hiç kim ruhsat vermeydi. Hazır bardığının baldarı büyüdü. Bu yerde bir iki muğalimler
аз бу көппү барган балдарды окутат экен. Онан башка балдар бардыгы үйдөбүз. Биздин мектептин статусун кайтарып бериңиздер. Биз кетпейңиздер, окуй берейик. Бизге тийишпеңиздер. Биздин статусубузду мэрия кайтарып берсин. Биз сиздерден суранабыз. Президент, биз сиздерден суранабыз. Жан садак олоюн. Алып келип şu биздин кагазыбызды жайга коюп койгула. Биздин балдар şu yerде эле окуй берсин. Бизди көп кыйнабагыла шундай заманда. Садыр Жапарович, Камчыбек Кыдыршаевич. Биздин сизге кайрылуубуздун себеби ушул мектеп көйгөйү. Ушул мектебибизди статусун ордуна коюп, балдарыбыз мына көптөн бери мектепке барбайт экен, окушка окубайт, эч кандай реакция жок. Прокуратура, УКМК, жергиликтүү кеңешине, мэрияга кайрылганбыз. Бирок алардан эч кандай результат болгон жок. 14 күндө результат болот дегени, мына азыр 20 күндөй болуп атат. Балдар мектепке бара элек. Мектепте 180 баланан 20%, 15% гана бала отурат. Алар эми башка жака ушу маалыматты бербей же туура эмес берип атабы. Биздин балдар ушу бир күн болсо дагы баягы окуудан калган үчүн кимдер жооп берет? Кызыккан адамдар жок болуп атат. Айла жоктон мына сиздерге кайрылып атабыз. Урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, өзгөчө сизге кабар берип, мына текшерип, ушу маселени оң жагынан чечип берсеңиздер, биздин мектептин статусуну ордуна коюп коюшуңуздарды суранабыз. Бул Кирпичтин Бөкөнбайдын атынан. Мына жогоруда айтып кетишти, жол кире деген 70 сом бир адамга, бир семьяда 6-7 бала окуйт экен. Кантип жеткизет? Жумуш жок. Границага мына жакын тийип турат биздин айыл. Приграничный территория деп коет. Өзүңүз келгенде көргөн болушуңуз керек. Ошол бизге эч кандай льгот дагы жок. Жок дегенде ушул мектепти бир ордуна коюп берсеңиздер, сиздерден өтүнүч. Рахмат. Урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич, биз Сүлүктүү шаарынын Бөкөнбаев айылынын жашоочуларынын атынан сизге кайрылуу жасап жатабыз. Министрлер кабинетинин төрагасынын протоколдук сунуштамасынын негизинде Билим берүү министрлигинин оптимизациялоо саясаты жүргүзүлгөн. Бул саясат иликтөө менен, өтө терең анализдөө менен жүргүзсө жакшы болот эле. Оптимизациялоо саясатында айтып атат, жакын каралыктагы мектептерди кошуу деп. А бирок биздин мектеп менен кошулган номер 2 Токтогул атындагы орто мектептин аралыгы 10 километрден ашат. Бул биринчиси, экинчиси түз каттам жок. Бир каттам менен биз шаарга жетебиз, экинчи каттам менен шаардын ортосуна барабыз, анан үчүнчү жөө экинчи мектепке жетебиз. Ушундай кыйынчылыктын элге эмне үчүн ушундай кыйынчылыкты жаратып атат? Биздин азыр ушул Бөкөнбаев айылындагы жападан жалгыз мектебибиз элдин таламына жараша ушул жерге курулган эле. Ошол курулган мектептен үчүн жок кылып Токтогул атындагы мектепке кошуп коюп атат. Экинчиден биздин айылыбыз Тажик Республикасы менен чектеш болгону бир гана географиялык зона тосуп турат. Бул жагын эч ким ойлогон жок. Эгерде мектеп жабыла турган болсо, мына жерде турган жаш үй бүлөлөрдүн көпчүлүгү бул жерден көчүп кеткенге аргасыз болот. Ал эгерде бул жерде эл жашабаса, чек ара маселесинде кандай болот? Бул жерде дагы терең ойлонуп, анализ кыласыздар деген, жыйынтык чыгарасыздар деген ойдобуз. Биздин эң негизги кайрылуубуздун максаты Бөкөнбаев айылындагы Исебек Бектемиров атындагы номер 8 орто мектебини статусуну кайтарыңыздар. Бул оптимизациялоодо экинчи мектеп менен 8 мектептин бири-биринен болгон артыкчылыгы деле жок. Экинчи мектепте эле биздин мектепте окуучу окуйт. Бизде деле ошондой. Билим сапатын алып карайлы. Билим сапаты боюнча 4-5 жылдыгын аралыгында экинчи мектептен жыйыртыдан жыйынтык өтө начар, а биздикини салыштырып көрсөк өтө жакшы. Эми кантип ушул билим сапаты жогору мектепте алып барып туруп, экинчи мектепке кошуп атат. Анан балдардын жолдогу коопсуздугун эч ким албаса, ата-энесинен башка эч ким тартпаса жол коопсуздугун, бул дагы ойлонтура турган маселе. Жол акысын айтпайын, коопсуздугун мэр айтат, апарсаң ошол жака барып окут дейт. Шаардык билим берүү менен айтат, сен окутканга акыллысың, эмне 20 сом алдыңбы деген сөздөр болуп атат.
мына нерселерди бул элдин көйгөйү. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, биз сизди мыкты президент катары өтө баалайбыз. Анан бул кайрылуубузду сиз карайсыз деген ойдобуз. Урматтуу биздин президентибиз Садыр Нуркожоевич, УКМК башчысы Камчыбек Ташиевич, Камчыбек Кыдыршаевич, биз сиздерге кайрылуубуздун себеби Сүлүктүү шаарынын Бөкөнбаев айылынын тургундары ушу биздин көйгөйлүү маселебиздин бири азыркы биздин мектебибиз жаап салып атат да. Эч нерседен эме жок эле, мэриядан же билим берүү министрлик башкармалыгынан дагы элге бир эме айткан жок, түшүндүрүү иштерин айтпай эле келип туруп, кече 5 ноябрь күнү келди дагы мектеп жабылат, 11-ден баштап окубайт, келип бузам деди. Буга чейин эч кандай түшүндүрүү иштерин эметкен жок. Эл суранды ошондо дагы, акимден, мэрден суранды, Гаранодон суранды, биздин көйгөйдү эме кылып эл менен бөлүшпөйүн деди мындайчасы. Ошого буларга да эметип бир чараңыздар көрүп берсеңиздер. Анан биздин мектептин самый главный эме статусуна алып калыш, биздин балдар эч жакка жылбай ушул жерден окуш керек. Себеби мына жолдун узактыгын эч ким эске албай атат да жогорку жактан. Ал ушул маселени чечип берсеңиздер. Сиздерден өтүнгөнүбүз, мисалы үчүн мен өзүм көп балалуу 6 окуучум бар, мектепте окуй турган. Ушуларды эске албай, ушул жол киресинин эмелерин айтсак, юрунда деп коет да, алар үчүн юрунда болсо, мына жерде биздин Бөкөнбаев айылынын 250дөн ашык кожолук бар. Ушулардын укуктарын тепселеп атат да мындайча алганда. Ушулардын эмесин элди укпайм, элди эме кылбайм дегендей эмеде жооп берип койду да. Ошол себептен биз сиздерге кайрылып атабыз. Ушу биздин өтүнүчүбүздү бир карап берсеңиздер мыйзамдуу эме менен. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, урматтуу президент Садыр Нуркожоевич жана Камчыбек Кыдыршаевич, биз Бөкөнбай айылынын тургундары сиздерге кайрылуу жасаганыбыздын себеби ушул мектеп маселеси болуп атат. Мектептин ушул статусуну кайра ордуга коюу бизге эч кандай реакция болбой атат аяктан. Жогортон приказ келгенде эле эме кылып атат да. Анан экинчи маселеси бул жолду алыстыгын эсепке албай эле эме кылып атат. Биз өзүбүз ошол экинчи мектепте окуганбыз. Союздун убагында автобус, ЛАЗ автобус менен ташчу эле да. Эрте менен алып барып обедти алып келип, кечинде барып дагы кайрап келип жүргөн да. Ошондо дагы кыйын эди. Гололед болот, жол начар, жолдо машиналар калып кетет, бара албай калат да мектепке. Ошол жактарын эсепке албай эле ушундай кылып атат экен да. Ошого биз кайрылабыз. Бу жерде пересадка менен жаңа айтып кетти, 2 пересадка менен барат. Шаарга чейин азыр мына 20 сом деп айтыптыр, мен угушум боюнча да. 20 сом менен товарныйга алып барат экен. Товарныйдан нарзага дагы 30 сом. Дагы аягы 30 сом беле? 30 сом шаар. 30 сом шаардын ичиге 30 сом боло турган болсо, нарзага дагы 1,5-2 километр жол басыш керек да. Азыр мейли мен жогорку класстын окуучулар барып келиши мүмкүн. Бирок кичинекей 1-класстын балдары кандай болот? Мен өзүм кичинекей иним окуп жүргөндө кичинекей. Ошо товарныйда кар жаап атат, турат дейт. Атам шофер эди, ошол моментте келип калыптыр да. Анан ошол жаш бала кол көтөргөндү билбейт, машина токтотконду билбейт ал бала. Турат дейт ушундай. Уже шам караңгы болуп баратат, турат дейт да. Анан мектептен алып кайт. Ушундай кыйынчылыктар болот да, биз балдарга эч ким жоопкерчиликти мойнуна албай атат экен. Ушул жактарыны эске алып, сиздерден суранып, ушу мектептин статусун кайра ордуга коюп, ушул мектепти ишке түшүрүп, балдар ушул жерде эле окуса жакшы болот деген үмүттөбүз. Сиздер ошону жакшы карайсыздар деген.